Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ma ba'd. Dinimizde adamdın bardıq hukuk mildetleri tüpküründe Allah Taala'nın kavlausundan ulan payda olgan. Adam balasında jaratkan Allah Taala özü amanat katары tartуулagан жақшылықтардан болып саналат. Allah Taala адам баласын алгач жараткан учурдан баштап эле ага ар түрдүү укук милдеттерди ыйгарган. Баарыбызга маалым, адам баласы дайыма очор бачар айылдарда, же шаарларда, конуштарда чогуу чарам болуп жашоо өткөрүшөт. Эч бир жалгыз жашаган адам жокко эседе билсек болот. Андыктан мына ушундай адам баласынын жашоосу ушундай көрүнүштө болгондуктан улам адамдардын бири-бирине болгон укугу, милдеттери жана башка эмелери эмне десек болот, камтылган. Адам баласы өзүнүн укугун эле билип калбай, менин укугум ушундай, мен өзүмдүн укугумду билишим керек, менин укугумду бирөөгө тебелетип тепсетип койбошум керек дегенде эле өзүнүн укугун канчалык ыйык деп билсе, анда ал адам башкалардын укугунда ошондой деп билүүсү зарыл болот. Балким өзүнүн укугунан көрө башкалардын укугунун тебелеп тепселбесине, же болбосо тагыраак айтканда башкалардын укугун өзү тепсеп койбостугуна аябай бир маани берилүүсү шарт. Кудай Таала бейишке барганда шейит болуп барабы, же кандайдыр бир чоң даража менен барса деле, эгер башка бирөөнүн акысын, укугун жеп койгон болсо, анда ал адам бейишке кире албайт деп Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн хадистеринде айткан. Андыктан биз өзүбүздүн укугубузду ыйык деп билип, башкалардын укугуна маани бербей, билип билбей, кээ бир учурларда билебиз, билип туруп деле бирөөнүн укугун тебелеп коюш, же бирөөнүн акысын жеп коюш көрүнүштөрү болуп атат. Аны билип турабыз, бирок көптөгөн учурларда биз өзүбүз билбестен, сезбестен башкалардын укугуна өтүп кетиш кооптору көп. Анан кыяматка барганда мындай нерселердин бардыгы ачыкка чыгат. Кур'анда Кудай Таала айтат: "Астагфируллах ва бадалахум миналлахи ма лам якуну яхтасибун." Ошол күнү, тагыраак айтканда кыямат күнү, алар өздөрү ойлобогон жактан Алла Таала тараптан бир нерселер ачыкка чыгат. Анан алар таң калып, мындай нерселердин болгондугуна өкүнүп калышат. Адам акысы дегенде биз илгертен эле бир материалдык хакыны гана көңүлгө алып жүрөбүз. Бирөөнүн чөнтөгүнөн тыйынын алып койсок, бирөөнүн короосунан малын алып жеп койсок гана бирөөнүн акысын жеп койдук, же бирөөнүн акысын тебелеп койдук, же бирөөнүн акысына кирип кетүү болду деп түшүнүп келебиз. Бирок адамдардын, башкалардын материалдык укугу болгондой эле алардын моралдык укугу да толтура. Айрыкча мына ушул моралдык укуктардын мындай бир жокко учурабабысына, тебелеп тепселбесине аябай мусулман адам маани бериш керек болот. Мисалы, бир адамды билип билбей кайбат кылып коюу, аны жамандап коюу, аны ушактап коюу жана башка мына ушундай нерселер анын моралдык укугун тебелеген деп айтылат. Ислам динибиз тынчтыктын, адилеттүүлүктүн, мээримдүүлүктүн дини. Ошондой эле ислам динибиз адам укуктары, акыларына терең маани берилген жана жаратуучубуз болгон Аллах алардын акыл укуктарынын тепселбешине буйрган. Ыйык Кур'анда Аллах төмөнкүдө айткан: "Жана бири-бириңердин мал мүлкүңөрдү туура эмес жолдор менен жебегиле. Элдин мал мүлкүнөн бир бөлүгүн билип туруп, арам жолдор менен жеп алуу үчүн паралап бийликтегилерге чаппагыла. Ал эми адамдардын укугун тебелеп, алардын акысын жегендерге оор жаза болот тургандыгы эскертилген.
Жазалоо бир гана адамдарга зулумдук кылып, жер жүзүндө орунсуз чектен чыккандарга болот. Мына ошондойлорго жан сыздатуучу азап бар. Ал эми пайгамбарыбыз ага салам салаваттар болсун сахабаларынан муфлис ким экенин билесиңерби? Же болбосо банкрот ким экенин билесиңерби деп сураганда алар муфлис акчасы менен мал мүлкү түк калбаган адам деп жооп беришкен. Ошондо пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам салаваттары болсун мындай деп жооп берген: менин үммөтүмдүн муфлиси болсо, кыямат күнү намаз, орозо жана зекеттердин сообу менен келсе да, муну сөгүп, тигиге жала жаап, дагы бирөөнү сабап койгон акыбалда келет. Анан кылгандарынын эсебин берерде, анын зулумдугуна туш болгондор төлөм катары анын соопторунан акысын алышат. Эгерде анын сооптору жетпей калса, зулум көргөн адамдын күнөөлөрүнөн алынып, ага жүктөлөт да акырында тозокко айдалат. Ислам динибизде ата-энеге көңүл буруу, муктаждыктарын алып берүү, аларга камкордук кылуу ата-энелердин перзенттериндеги акылары экендиги жана балдардын ата-энеге болгон милдет акыларына өзгөчө көңүл бурулган. Кыямат күнү ар кимдин акысы сөзсүз түрдө өз ээлерине кайтарылып берилет. Ал тургай токол айбандын, мүйүздүү айбандын өчү алынып берилет. Адам акысына кылдат мамиле жасоо дегенде биз мурда баарыбызга белгилүү техника анчалык өнүп өсө электе. Байланыш бүгүнкү күндөгү байланыш технологиясы өөрчүп жете электе. Бир айылда гана же болбосо бир шаарда гана жашап, ошол өзүбүздүн айылдаштарыбыздын, ошол өзүбүздүн шаарда чогуу жашаган адамдардын гана укугуна маани бериш керек болгон болсо, бүгүнкү күндө техника жетишип, бүткүл республика боюнча эмес, балким бүткүл аалам боюнча байланыш өтө бир жогорку деңгээлге жетти. Мына ошондуктан бүткүл аалам бир айылдын өкүмүндө болуп калды десек, бул жаңылыштык эмес. Демек биз бүткүл ааламдагы адамдардын укугуна аяр мамиле жасообуз бүгүнкү замандын талабы болуп турат. Динибизде адам баласынын анын түсүнө, расасына, ишенимине, динине карабай укукта бардыгы акыларын талап кылууда бардыгы бирдей. Тагыраак айтканда, мусулмандын акысын жеп койсо, жанын укугун тебелеп койсо, канчалык күнөөкөр болсо, мусулман эмес адамдын акысын жеп койдурагын биздин эмне дейт, шариятыбыз, ислам динибиз бирдей жанакы мусулмандын акысын жегенге барабар деп билишет. Жөнөкөй мисалы, бүгүнкү күндө соц тармак деген интернет желелери аябай күч алып турат. Мына ушул интернет желелерине бир макала жарыялоодо, бирөөдү сындоодо аябай бүт ааламга биз таасирибизди беребиз. Бирөөдү сындоо менен же бирөөдү башка кылуу менен мына ушул жерлерде көпчүлүк учурда башкалардын акысына, укугуна кирип калуу көрүнүштөрү болуп атат. Мына ушул нерсеге аябай этият болушубуз керек. Кайсы бир ал кабарыбыз менен, макалабыз менен кимдир бирөөнү кубантабыз деп башка бирөөлөрдү капаланта албайбыз. Же болбосо башкаларга, ошол соц тармактарга азил тамаша иретинде бир башкалардын көңүлүн көтөрөйүн деп бир нерсе жазганыбыз же бир материал чыгаргандыгыбыз менен башка экинчи тарапты шылдыңдап коюу, аларды басмырттап коюу коопу бар. Ошондуктан мына ушундай нерселерди айрыкча бүгүнкү күндө соц тармак Facebook, Instagram болсун, жана башка тармактарда макала жазууда же бир нерселерди чыгарууда аябай жети өлчөп, бир кесип, бирөөнүн укугуна кирип кетпес жагын маани берип, мына ушул эмелерди колдонушубуз керек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде айткан: "Хаккул муслими аля муслимин хамсун." Мусулмандын мусулманга болгон акысы 5 болот. Анын бири раддус салам, салам бергенде аны алек алуу. Салам берүү дегенде мусулманга жолукканда анын бири-бирине болгон акысы ушул: бирөөсү салам айтып, экинчиси аны алек алуу керек. Бул салам айтууну биз сиздерге айта кетчү болсок, салам айтууда 4 нерсе камтылган. Биринчиси зикир деп коет. Салам айткан адам ассаламу алейкум деп
Ассалам деген сөз бұл Аллахның бір тыныштық, жосым Аллахның аттарының бірі, тыныштық мәнісіндегі Аллахның атын өзі ескеру пайдасы бар. Екіншісі тазкир деп қояды, ошону менен бірге Аллахның аттарын, ысымдарын өзі ескеріп қалбай, ал жолыққан бір мұсылман бір туғанына да Аллахны ескертіп отады. Андан кейін ал жерде қаулы мәнісі бар. Ассаламу алейкум дегені біз сізге тыныштық қалайбыз, дайыма тыныштықта болуңыз деген қаулы бар. Ошону менен бірге дуа мәнісі бар. Жосам неме уада мәнісі бар. Салам берген адам жолыққан бір туғанына уада беріп отады. Мен тараптан ешқандай қауіп жоқ, мен тараптан дайыма тыныштық болады, сіз мен тараптан ешқандай жамандық күтпесеңіз болады деген уада бар. Мына ушундай саламды берүү жана саламды алуу бул мусулмандардын бири-бирине болгон акылардын биринчиси деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кетип атат. Экинчиси иядатул марид, эгер кайсы бир мусулман бир тууганыңыз ооруп калган болсо, сыркоолоп калган болсо, аны барып зиярат кылып, анын барып көңүлүн алуу мусулмандын башка бир мусулман бир тууганыңыздын сиздин үстүңүздө, сиздин мойнуңузда болгон бир акы укуктарынын бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде айтат: "Иннал муслима иза ада ахахул муслим лам язал фи харфатил жанна хатта яржиа." Албетте бир мусулман өзүнүн башка бир ооруп калган мусулман бир тууганын зиярат кылчу болсо, анын алдынан кайтканга чейин экөө тең 5 бакчаларынан бир бакчада болот деп пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде мынашынтип айтат. Ваттиба'л жанаиз, өлбөгөн ким бар? Эгер кайсы бир мусулман бир тууганыңыз дүйнөдөн кайтыш боло турган болсо, анын жаназасына катышып, ага Кудайдан кечирим сурап, магфират сурап, ошол бир туугандын күнөөлөрүн кеч деп Кудайга жалбарып, анын жаназасын окуп келүү да сиздин милдетиңиз болуп эсептелинет. Ва ижабату да'ва, эгерде сизди бир сый тамаккабы же башка бир нерсеге чакырган болсо, анын чакырыгына жооп берип баруу да сиздин милдеттериңизден болот. Ошондой эле акыркысы ташмитул атис деп пайгамбарыбыз, эгер билесиздер чүчкүргөн адам шариятыбыз айтат, альхамдулиллах деп айтыш керек. Себеби чүчкүргөн учурда канча бир секундка адамдын жүрөгү токтоп, ал жансыз өлүк адамдын өкүмүндө болот, бирок кайра эле ошол учурда чүчкүрүп бүткөндөн соң Алла Таала ага кайра жашоосун кайтарып берет. Ошондуктан жашоомду алып, бир көз илмемге жашоомду алып, кайра жашоомду мага бергендиги үчүн мен Кудайга шүгүр айтам деп айтыш керек. Демек чүчкүргөн адам альхамдулиллах дегенде ага жооп иретинде ярхамукаллах, Алла сени өз ырайымына алсын деп айтуу биздин башка мусулман бир тууганыбызга айта турган милдеттерибизден бири. Демек биз бул жерде жаназа деген маселени эстеп кеттик. Жаназада кайсы бир мусулман бир тууганыбызды акыретке Кудайдын алдында узатууда эң биринчи көңүл бөлчү нерсебиз бул ошол адамдын башкалардан карызы жокпу деген маселени карашыбыз керек. Эгерде аламдан өткөн маркумдун пендеден да карзы болсо, ошону менен берге Кудайдан да карзы болсо, Кудайдан карз болуусу бул анын окулбай калган намазы, кармалбай калган орозосу, же берилбей калган зекети, же мүмкүнчүлүгү болуп туруп аткарбай калган ажылыгы болсо, бул Кудайдан болгон карыз деп эсептелинет. Демек, маркумдун пендеден да карзы бар болсо, Кудайдан да карзы бар болсо, анда шариятыбыз айтат, алгач адегенде ал адамды, тагыраак айтканда маркумду, ошол пенделерден болгон карызынан кутултуу шарт. Куткаруу керек. Себеби Алла Таала анын карамы улук. Эгер кааласа, өзүнүн акыларынан кечип уя алат эртең кыяматка барганда. Мейли пендем ушу намазды окуп апсын, мен кечиремин. Мейли орозомду кармап апсын, мейли аны кече аламын десе, Алла Тааланын эч нерсеси кемип калбайт. А бирок пенде бул дүйнөдөн наркы дүйнөгө пендеден карз болуп барчу болсо, анда ал пенденин пендеден болгон карызын Кудай да кечпейт. Ошондуктан маркумдун пендеден да Кудайдан да карзы боло турган болсо, Кудайдын карызы токтотуп турулат да, алгача дегенде пендеден болгон карызын өтөө шарт деп эсептелинет. Биздин элибизде, жерибизде, журтубузда ушундай сөз бар. Ак жууп, ак тарап
көмүптүр, узатыптыр дегенден максат мына ушул. Биз демек мусулмандар кайсы бир жакыныбыз ааламдан өткөн болсо, аларды Кудайдын алдына пендеден болгон бир карызы менен кошо жиберип койбой, демек анын карыздарын ошол жаназасы окулуп жерге жашырылганга чейин анын карыздарын өтөө жагын карашыбыз керек. Ошону менен бирге бирөөнүн укугу дегенде мына ушинтип биз жогоруда айттык, материальный болгон менен моральный укуктары дагы бар дедик. Бирөөнүн кызматтык укугу болуусу мүмкүн, бирөөнүн кандай десек бир үйдөгү аталык же энелик укуктары болсун, мына ушул жактарында карай билишибиз керек. Мен башка кесип өкүлдөрүн эмес, биз молда болгондуктан, муфтият кызматкери болгондуктан өзүбүздүн имамдарды гана мисал келтирип кетейин. Кайсыл бир имам бир райондун баш имам хатиби болсо, же бир айылдын баш имам хатиби болсо, ошол айылдын ысык суугуна бүт жоопкер ошол имам болуп эсептелинет. Ошол айылды бирөө өлсө, аны маркумдун жаназасын окуу, эгер 2 жаш баш кошчу болсо, анын никесин кыюу, жана башка мына ушундай биздин салттуу исламда калктын адеп ахлак, адеп үрп адат салт санасы менен журулушкан мазхабыбыз Ханафи мазхабты айтып атабыз. Ошондой бир жөрөлгөлөрдү өткөрүүдө бүт жоопкерчилик ошол имамдын милдети жана укугу болуп эсептелинет да. Кээ бир учурларда башка жактан келген молдокелерибиз, башка жактан келген тырмак ичиндеги муфтийлерибиз, же болбосо мына ушундай бир динден бир аз кабары барлар, ал жердеги имамдардын укугу болгон бир кызматтарды андан тартып алып аткарып аткандыгы мына ушул адамдын бул кесиптик дейбизби, башка бир укугун тебелөө болуп эсептелинет да. Кыяматка барганда булар деле жоопко тартылып, мындай адамдар деле, тагыраак айтканда имамдарыбыз деле өзүнүн укугун кыяматта доолошко акысы бар. Кыргызда бир сөз бар, жоголгон бычактын сабы алтын деп айтылат. Бул жактан кимдир бирөөдөн болбогон эле бир өлчөмдөгү каражат карыз болуп тиги дүйнөгө барган болсоңуз, ал жакта ошол өлчөмдү гана берип кутулуунун эч кандай жолу жок. Жоголгон бычактын сабы алтын дегенде ошол арзыбаган сизде болгон калып кеткен мал мүлктүн эсебинен тиякта, тагыраак айтканда кыяматта, макшарда, Кудайдын алдында ал каалаган нерсесин алууга аракет кылат. Себеби анын көзүнө бейиш көрүнүп турат, анын көзүнө тозок көрүнүп турат. Демек, ал эч нерседен кайтпайт. Мисалы, мына бул адамдын мындан ала турган аласасы бар экен, эмне кылалы деген маселе коюлганда, ал адам ошол арзыбаган өзүнүн тыйын үчүн сиздин бүт соопторуңузду алып эле калбай, балким ошону менен бирге өзүнүн бүт күнөөлөрүн сизге ыйгарылуусун Кудайдан талап кылуусу да бул биздин китептерде айтылган. Куранда Абаса сүрөсүндө бир аят бар. Астагфируллах. Яума яфиррул мар'у мин ахихи ва уммихи ва абиhi ва сахибатихи ва баниhi ликулли имриин минхум яума идин ша'ну югни. Ошол күнү ата баладан, бала атадан, аял эринен, эр аялынан жана жакындарынан баарынан качып калат. Эмнеге? Алардын менде акысы болсо жакама асылып, ошол акысын талап кылбасын, көрүнүп калбасын, билинип калбасын деп бири-биринен качып калат. Демек, бардык нерсе ачык болуп, тозок, азаптардын баары көрүнүп тургандан кийин адам баласы атасынан болсо да, өзүнүн баласынан болсо да, аялынан болсо да, бир туугандарынан болсо да ошол акысын алууга аракет кылат. А жерде атага болгон баланын мээрими, баланын атага болгон мээрими эч качан эмне болот, жүрбөй калат. Ошондуктан мына ушундай нерселерди маани берип, бул дүйнөдө экендигинде гана бири-биринен ыраазылык сурап, акыларын ушул дүйнөдө чечип алган жакшы. Жамаатка кайрылып кетерим, бизде калың деген маселе бар. Муну шариятта араб тилинде махр деп айтылат. Ал ошол сиз кыз узатчу болсоңуз, ошол кызыңызга Куда тараптан, тагыраак айтканда күйөө балаңыз тараптан берилген калың, ошол сиздин кызыңыздын акысы, кызыңыздын укугу болуп, анын мал мүлкү ошого таандык деп эсептелинет. Эми Куда тараптан сиз калың алганыңызда ошол калыңды иштетчү болсоңуз,
өзіңіздің перзентіңіз болса да қызыңыздан уруксатсыз иштетпеңиз. Қызыңызды чакырып, мына қызым Құда тараптан қалың келді. Шариат бойынша, Құдайдың айтуысы, пайғамбардың көрсетмесі бойынша бұл қалың сенің ақың екен. Біз мұны егер бізді өкіл қылсаң, сенің пайдаңа саған мебель алабыз, саға көрпе төшек қылып беребиз, саға сеп қылып беребиз. Егер мақұл десең, бізді өкіл қыл, біз ушуну сенің пайдаңа иштетели деп сураса, еш кайсы кыз нааразы болбойт, мақұлдығын берет. Болгону ошону ачык, айкын кызынан уруксат сурап алса, эртең кыяматта жанагындай келишпестиктер келип чыкпайт. Бир мурда учурларда болгон окуялардан айта кетчү болсок, Азирети Умар радиаллаху анхунун падышалык, тагыраак айтканда халифалык пайгамбарыбыздын орун басары болуп, анын ордуна падышалык кылып турган учурда, ак кишинин адаты боюнча түн ичинде жупуну кийинип алып, элди кыдырып, элдин абалын билип, эл кандай жашап атты экен, эмне муктаждыктар бар экенин билип келүү үчүн падышалар, таква, адилеттүү падышалар да мына ушундай адат ошол Азирети Умардан калган адат экен. Ал учурда мындай телевидение, радио, газета, журнал болбогондуктан адамдардын көбү өздөрүнүн падышасынын өң түсүн билген эмес дейт. Пайгам Азирети Умар радиаллаху анхунун доорунда бир кемпир ага фатва, маселе сурап келди дейт. Ал кезекте туруп Азирети Умарга киргенден кийин Азирети Умар чоң эне, сиз эмне муктаждыгыңыз бар, эмне каржыңыз бар, биз жардам берелиби дегенде, бул аял мындай жооп берди: мен эч кандай муктаждыгым жок, болгону мен сизден бир маселе, бир фатва сураганы келдим. Мен күндүз күнү элдин идиш аягын, кирин жууп, ар кандай жумушун жасап жамбаганмын. Ал эми түн ичинде болсо, ай жарык болгон түндөрүндө жүндөн байпак токуп сатамын. Мына ушундай адатым бар. Ушул тирилик менен, ушул жол менен мен тирилигимди өткөрөм деди. Адатта айдын жарыгында мен айдын жарыгынан пайдаланып бир түндө бир байпак токучумун. Бир күн бирок биздин көчөбүздөн сиздин аскерлериңиз колуна от, жалын кармап алып, чубалып, таң аткыча ошол отун өчүрбөстөн биздин көчөдөн өттү. Айдын жарыгынан көрө күчтүүрөөк жарык болуп, ал аскердин колуна кармаган шамчырагынын жарыгынын жардамы менен мен ошо күнү 2 байпак токудум. Эми мен сурайын дегеним, ошол бирөөнүн жарыгынан пайдаланып, тагыраак айтканда ошол аскерлердин жарыгынан пайдаланып, ашыкча токуган экинчи байпакты сатып, анын акчасын жеш мага адалбы, арамбы? Мен ушунун маселесин сураганы келдим деген. Демек, бирөөнүн акысына, бирөөнүн укугуна маани берүүдө мына ушунчалык нерселерге да маани берген адамдар арабыздан өткөн. Демек, бирөөнүн акысын, бирөөнүн укугун тебелебестикке маани бериш өтө бир олуттуу иштерден. Себеби бирөөнүн акысын жеп коюуда адамдын алкымы да бузулуп, анын дуалары, анын ибадаттары, аткарган кулчулуктары дагы кабыл болбойт. Адамдын ибадаты, адамдын дуасы кабыл болуунун шарты анын алкымы, анын жашоосу таза болуу керек. Шайтан өзүнүн малайларына, өзүнүн желдеттерине буйрат. Кайсы бир мусулман Аллаху акбар деп такбир айтып намазга киришкен болсо, анын барып намазын бузгыла, азгыргыла, ар кандай пикирлерди салгыла анын оюна дейт. Бирок ошол буйруганда айтат: барып карагыла, эгер үстүндө кийип турган кийимин 10 сомго алып, анын 1 сому арамдан келген болсо, анын намазын бузууга аракет кылбай эле койгула, баары бир анын намазы кабыл болбойт дейт. Демек, биз ошол жеген тамагыбыз эле эмес, балким кийген кийимибиз да адалдан болбосо, анда окуган намаздарыбыз, анда биздин кылган, жасаган дуаларыбыз да кабыл болбойт. Фираун деген
Муса пайгамбардын доорунда өткөн бир өзүн Кудайга теңеген падыша болгон. Фираун деген сөздүн мааниси падыша, президент, эл башы деген маани берет. Бирок ошол Муса пайгамбардын доорундагы Фираун өтө мындай бир Куранда башка жерлерде айтылгандыктан бизге таанымал болуп калган. Мына ушул такка бийликке келген учурда канткенде мен көбүрөөк такта отурамын деген планды өзүнүн алдына коет. Себеби ага чейинки Фираундар, ага чейинки падышалар элге зулум кылса, элге бир кара өзгөйлүк кылса эле, эл бата кылып, ушу биздин залим падышабыз өзүнүн тактынан кетсин деп бата кылса, ал падышалар тактан кулап кетчү экен. Бирок мына ушул Мусанын доорундагы Фираун алардай болбой тактан кулабай калыштын жолун издегенде, анын куу вазири Хаман ага акыл үйрөттү. Эгерде сен көбүрөөк такта калууну кааласаң, анда эң алгач дегенде сен элдин алкымын буз деди. Элдин алкымын буз деди. Себеби элдин батасы менен кетип атат мурунку падышалар деди. Анан Фираун эмне кылды? Бүтүн мамлекетинин жашоочуларына буйурду, ар бириңер бирден ийне алып келгиле. Падышанын буйругу ар бир жаран бирден ийнени сарайга көтөрүп келет. Анан кайра чыгарып ийгенден кийин ар бир ийнелерди аралаштырып салат. Андан кийин кайра чакырып ийнеңерди алгыла дейт. Ким ийнесин тааныйт? Ар ким колуна кирген ийнени алып кетип, барып бирөөнүн ийнесин уруксатсыз иштеткендиктин себебинен, бирөөнүн акысына кирип кеткендиги себебинен алардын алкымы бузулду деп эсептелинет да. Андан кийин Фираун зулумдук кылганда, булар бата кылса кабыл болбой, Фираун тагынан кулабай туруп калган дейт. Демек, бирөөнүн укугу дегенде анын тасторконунун нанын же чөнтөгүнөн акчасын алып, ошону алкымыңдан нары жутуп үйрбесең деле, бирөөнүн буюмун, башка нерсесин уруксатсыз иштеткениң деле сенин адам укугу деген маселеге маани бербегендигиң болот. Ошондуктан Кудай Таала баарыбызды сактасын, өзүбүздүн укугубузду, акыбызды коргогондой, бирөөлөрдүн акысын дагы мына ушундай ыйыктап билели. Алла Таала жасаган ибадаттарыбызды, дуаларыбызды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.